Саламатсыздарбы? Менин атым Даниярова Бурул. Мен АБЭП фондунун бал арычылык боюнча тренери болом. Бүгүн биз сиздерге арычылыктын азыгы болгон балдын мамлекеттик стандарттары жөнүндө айтып беребиз. Бул үчүн биз Кыргызстан арычылык палатасынын жетекчиси Абазов Султанга кайрылабыз. Саламатсыңарбы, урматтуу фермерлер. Мен Абазов Султанбек, Кыргыз Республикасынын арычылык палатасынын жетекчиси болом. Биздин палата жакында эле уюшуп, регистр каттоодон өттү. Эми балдын ГОСТу боюнча айтып келгенде, өзүңөргө маалым болуш керек. 13-жылга чейин бир ГОСТ болчу. Ал күчүн жоготуп, 2019 жылдан баштап жаңы ГОСТ күчүнө кирген. Ал ГОСТ боюнча өтө деле көп маанилүү өзгөрүү болгон жок. Бул ГОСТу деген таможенный союзга кирген 5 мамлекет кабыл алган. Булар Россия, Казакстан, Армения, Белоруссия жана Кыргызстан. Эми балдын сапаты боюнча стандартка келтирип айтканда, бул деген экиге бөлүнөт экен. Балдын сапаты жагынан жана балдын бал азык коопсуздук жагынан. Сапаты жагынан айтып келсек, мисалы, бул деген органолептикалык жана физика-химикалык көрсөткүчтөр. Органолептикалык көрсөткүчтөр бул деген түсү, жыты, консистенциясы жана анын даамы. Эми баарыңар эле түшүнөсүңөр, жакшы бал бир органолептикалык менен баары эле мындай туура таңдайт деп ойлойм. Ана физика химикалык показательдер бул деген ымдуулук кирет. Сөзсүз ымдуулук бир өзүнчө бир көрсөтмө, бул 20% өйдө болбош керек. Бул биздин улуттук стандарт боюнча ошондой, башка чет мамлекеттик эл аралык стандарттар да бар. Жана аларда деле ошол ашып кетсе 1 эле пайызга төмөн болушу мүмкүн. 19, 20 же 21. Мисалы, Кытайда өзүнүн стандарты бар, улуттук. Европада алардыкы өзүнчө башкача стандарт. Арабский Эмиратта, Японияда жана башка мамлекеттерде ар бир өзүнүн стандарттары бар. Андан башка бал азык коопсуздугу боюнча, мисалы, антибиотик жок болуш керек балдын курамында, ичинде. Пестициддер болбош керек. Радионуклеиддер жана оор металл заттары жок болуш керек. Ушул талаптарга жооп берсе, анда балды сыртка экспортировать кеткенге болот деп эсептелинет да. Ушундай талаптар коюлган ГОСТто. Да бир басым кылып айтып кетчи көрсөтмө, бул деген балдын көрсөтмөсү оксиметилфурфурол. Бул көрсөтмө 1 килограммда 0,25 миллиграмм болуш керек. Бул көрсөткүч деген балдын табыгын, анын сапатын, ошол бал ысытып салган же жанакыдай салынбаган эмнелерди көрсөтөт да. Ошого өзгөчө көңүл буруш керек. Балды лабораториядан алып караганда эле ошонун артынан билинип калат. Ошол 25тен өйдөрөөк болуп кетсе эле, анда бал деген өзүнүн сапатынан төмөн түшүп калганын көрсөтөт.